Assalomu alaykum, menin kımbattуу ugarmandarım, kadırlуу көрүүчүлөрүм. Саламатсыздарбы, менин кадырлуу, кымбаттуу катталуучуларым. Бүгүн биз сиздер менен чогуу бир өмүрдүн барагын ачабыз. Окуянын аталышы кечиккен өкүнүч, атанын тирүү мурасы. Кээде биз жашоодо эң маанилүү нерсени, убакытты туура эмес коротуп жатканыбызды өтө кеч түшүнөбүз. Биз байлыкка, атак даңкка чуркап жүрүп, үйдө бизди күткөн көздөрдү унутуп коебуз. Бүгүн мен сиздерге бир жигиттин тагдыры аркылуу баарыбызга тиешелүү ачуу чындыкты айтып бергим келип отурат. Анда эмесе чыгарманы баштасак. Биринчи бөлүм: Уядан учкан бала. Арген айылда карапайым үй бүлөдө өстү. Атасы Сабыр өмүр бою колунан аспабы түшпөгөн уста эле. Арген бала кезинде атасына суктанып, анын жанында жүрчү. Бирок чоңойгон сайын ага айлык тардык кылып, атасынын эски кийимдеринен, колундагы майдын жытынан уяла баштады. Мен мындай жашабайм, мен чоң шаарга барып бай болом деп ичинен максат кылып койду. Ошентип арадан 15 жыл өттү. Арген ийгиликтүү бизнесмен болду. Анын кымбат унаасы, заңгыраган үйү бар. Бирок анын жүрөгү муздак. Ал апасынын өткөн күнүнө да бара албай калган. Анткени ошол күнү өтө маанилүү келишим түзүп жаткан эле. Ал өзүн акча менен баарын чечем деп ишендирет. Бир күнү Аргендин бизнеси каатчылыкка учурайт. Достору сатып кетет, өнөктөштөрү качып кетет. Ал эми өзү болсо жалгыз калат. Дал ошол учурда айылдан кабар келет. Атаң сени күтүп жатып, акыркы демин чыгарды, атаңды берип койдук деген кабар келет. Арген 15 жылдан кийин биринчи жолу айылга атасынын сөөгүнө келет. Бирок ал кечигип калган эле. Арген атасынын эски устаканасына кирет. Баары чаң баскан. Ал жерден бала кезинде атасы берген, бирок ача албаган ошол жыгач кутуну табат. Калтыраган колдору менен кутуну ачат. Ичинде акча же алтын жок эле. Кутунун ичинде Аргендин бала кезиндеги сүрөттөрү, алгачкы жазган тамгалары жана атасынын күндөлүгү бар экен. Күндөлүктүн ар бир барагында бүгүн балам чалат го деп күттүм. Бүгүн баламдын ийгилигин гезиттен окудум. Аны менен кучакташып куттуктагым келди. Бирок ал бош эмес экенин билем. Балам, мен сени акчаңа эмес, сенин амандыгыңа муктажмын деп жазылыптыр. Эң акыркы бетинде болсо атасынын колу менен: балам, дүйнөнү багындырсаң да, үйүңдөгү жарыкты өчүрбө, мен сени кечирдим деген жазуу бар эле. Арген ошол жерде эски устаканада өксүп ыйлады. Ал тапканынан жоготкону көп экенин, эң чоң байлыгы атасынын мээрим экенин эми түшүндү. Арген айылдагы атасынын эски устаканасын иретке келтирип, ошол жерде жашап калат. Ал шаардагы бизнестин ишенимдүү адамы, жардамчысы Максатка калтырган эле. Бирок бир күнү кечинде устакананын алдына кымбат баалуу жол тандабас унаа келип токтойт. Унаадан Максат түшөт. Бирок анын жүзүндө коркуу бар эле. Арген байке, сиз баарын таштап кеткенден бери шаарда чоң ыз чуу башталды. Сиздин каршылаштарыңыз, Сатаровдордун үй бүлөсү, сиздин жоктугуңуздан пайдаланып, баардык мүлкүңүздү тартып алууга аракет кылып жатышат. Эң жаманы, алар сиздин атаңыздын бул устаканасына да көз артып жатышат деп айтты. Арген таң калат. Бул эски устакана аларга эмнеге керек деп сурайт. Максат бир папка документти сунат. Көрсө Аргендин атасы Сабыр жөнөкөй эле уста эмес экен. Ал өмүр бою ушул жердин астында катылган, кезинде мамлекеттик деңгээлдеги маанилүү бир кендин же стратегиялык чемелердин сакчысы болуп келген экен. Атасынын Аргенге калтырган ошол жыгач кутусунда бир гана кат эмес, устакананын дубалынын артындагы жашыруун
эшиктин ачкычы да бар болчу. Арген максаттуу зат ийип, түн ичинде атасынын аспаптарын колдонуп дубалды изилдей баштайт. Акыры ал чоң шкафтын артынан кичинекей темир эшикти табат. Ачкычты салып бураганда ал жерден чаң баскан, бирок өтө заманбап лабораторияга окшогон бөлмө чыгат. Ал жерде атасынын жаш кезиндеги сүрөттөрү, белгисиз окумуштуулар менен түшкөн кадрлары жана эң негизгиси Аргендин атына жазылган дагы бир видеокассета бар экен. Ошондо Арген эски видеоплеерди таап, кассетаны кошот. Экранда атасы Сабыр болжол менен 30 жыл мурунку кези. Ал мынтип айткан: "Балам, Арген, эгер сен бул видеону көрүп жатсаң, демек сен шаардын жалган, жылтыраганынан чарчап, өз тамырыңа кайттың. Мен сага баарын айта алган жокмун. Сенин коопсуздугуң үчүн мен жөнөкөй гана уста болуп көрүнүүгө мажбур болдум. Бул жерде мен иштеп чыккан, жаратылышты сактап кала турган энергиянын жаңы булагынын чиймелери бар. Сатаровдор муну курал катары колдонууну каалашат. Аларга жол бербе, балам. Бул сенин чыныгы мурасың" деп айткан сөздөрүн угат. Видео бүтөр замат устакананын сыртында кадамдардын үнү угулат. Арген сыртка чыкса, анын айланасына кара кийинген куралчан адамдар курчап калган эле. Алардын алдында Аргендин шаардагы эң чоң душманы Сатаров өзү турган. "О, Арген, сен бул жерден кен табам деп ойлодуңбу? Мага чиймелерди тезинен бер. Ошондо сенин айылың аман калат" деп мыскылдап күлүп турган Сатаров. Сатаров ошентип устакананын ортосунда Аргенге мыскылдап карап турат. Анын жигиттери Аргендин колун байлоого аракет кылышканда, Арген күтүүсүз жерден атасынын устаканадагы атайын механизмин ишке киргизет. Ал бир темирди тартканда устакананын чатырынын каттуу жарык берүүчү прожекторлору күйүп, Сатаровдун адамдарынын көзүн убактылуу көрбөй калгыдай кылат. Дал ошол башаламандыкта Арген Сатаровдун колунан жулунуп, жашыруун бөлмөгө кирип, эшикти ичинен бекитип үлгүрөт. Бул жөнөкөй эшик эмес эле. Ал өтө калың, темирден жасалгандыктан сырттан ок өтпөйт эле. Сатаров сыртта жинденип, баарын талкалагыла, 1 саат убакыт берем, чыкпасаң устаканаңы өрттөйм деп кыйкырат. Арген болсо жашыруун лабораториянын ичинде эмне кылаарын билбей турганда, буштагы эски рациядан добуш угулат. "Арстан, бул мен Чоро, атаңдын досумун. Сабыр мага баарын айткан. Биз сени күтүп жатканбыз. Устакананын астындагы туннель менен 200 метр алдыга бас. Ал жерден эски кудуктан чыгасың. Биз сени ошол жерде күтөбүз" деп айтты. Арген муну укканда таң калат. Көрсө атасы жалгыз эмес экен. Бул айылда Сабыр устанын көмүскө тобу бар болуп чыгат. Алар кезинде Сабыр менен бирге кызмат кылган. Азыр болсо айылда жөнөкөй эле карыялар болуп көрүнгөн пенсиядагы офицерлер, адистер эле. Атасынын чиймелерин алып туннель аркылуу качып чыгат. Арген кудуктан чыкканда аны 3 карыя күтүп турган эле. Алардын арасында айылдын имамы Чоро аксакал да бар эле. Алар Аргенди тоонун боорундагы жашыруун базага алып барышат. Ал жерде Арген атасынын өтмүшү тууралуу дагы бир чындыкты билет. "Арген, балам, сенин атаң Сабыр жөнөкөй эле уста эмес эле. Ал өлкөнүн коопсуздугу үчүн иштеген эң мыкты инженерлердин бири болгон. Бул чиймелер суудан энергия алуучу уникалдуу технология. А Сатаров болсо бул чиймелерди сатып миллиарддаган акча тапкысы келет. Бирок бул технология элдики, ал эч качан жеке колго өтпөшү керек." Арген эми түшүнөт. Ал бир гана өзүнүн жанын эмес, атасынын улуу эмгегин жана өлкөнүн келечегин коргошу керек эле. А бул жакта калган Сатаров болсо устакананы өрттөйт, бирок Аргенди таппай калат. Жинденген Сатаров шаардагы Аргендин калган мүлкүнө сокку урат. Аргендин жакындарын, анын ичинде шаардагы эң жакын досу Максатты барымтага алат.
Аргендин телефонуна видео келет. Максатты отургучка байлап коюшкан. Сатаров: Арген, эртең эгер таң атканча чиймелерди шаарга алып келбесең, досуң менен коштошо бер. Жана сенин катылган карыяларыңды да таап, айылды жер менен жексен кылам деп шарт коет. Ошондо Арген карыяларга кайрылат. Мен барышым керек, досумду өлүмгө таштай албайм. Бирок чора аксакал жылмайып: сен жалгыз барбайсың балам. Сабырдын уулун сабырдын достору коргойт деп айтышат. Бизди эскирдик десең жаңылышасың. Биздин даярдаган планыбыз бар дейт. Карыялар эски бирок ишенимдүү курал-жарактарын алышып жолго чыгышат. Аргендин көзүнө алар азыр карыя эмес, чыныгы жоокерлердей көрүнөт. Түн ичинде 3 унаа шаарга карай бет алат. Арген рулда, анын жанында атасынын чиймелери жана ичинде өчпөс бар эле. Урматтуу достор, Арген эми артка кайтпайт. Ал өзүнүн байлыгын эмес, адамдык сапатын жана атасынын аманатын коргоо үчүн чоң согушка аттанды. Бул жолдо аны эмне күтүп турат? Чыккынчылыкпы же жеңишпи? Сатаровдун артында кимдер турат? Кийинки бөлүмдөгү шаарда аюусуз салгылашуу жана Аргендин күтүүсүз кадамы. Сатаров бул жолу жеңеби же Арген атасынын акылын колдонуп, аны тузакка түшүрөбү? Каналыма катталып, комментарий калтырыңыз. Окуянын уландысы сиздин колуңузда. Кийинки бөлүмдө жолугушканча сак саламатта аман болуңуздар. Урматтуу менин катталуучуларым.